Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн кыргыз тили сабагы. Бүгүнкү өтүлө турган темабыз муун жана ташымал деп аталат. Балдар, сабагыбыздын максаты менен таанышып алалык. Сабагыбыздын максаты тема менен таанышып, туура муунга бөлүп окуганга жана туура ташымалдап жазганга үйрөнөсүңөр. Көнүгүүлөрдү иштөө менен алган билимиңерди өркүндөтөсүңөр. Сүйлөө кебиңер, эске тутумуңар өнүгөт. Терең билим алууга, китепти көп окууга тарбияланасыңар. Анда балдар, келгиле эсибизге сала кетели. Тыбыштар үндүү жана үнсүз болуп экиге бөлүнөт. Анын ичинде үндүү тамгалар кыска, созулма, жоон ичке болуп бөлүнүшөт. Үнсүз тамгалар болсо жумшак, каткалаң, түгөйлүү, түгөйсүз болуп төрткө бөлүнүшөт экен. Анда эмесе балдар, муун жана ташымал. Муун деп эмнени айтабыз? Муун деп сөздүн бир ыргак менен айтылган бөлүгүн муун дейбиз. Сөздө канча үндүү тыбыш болсо, ошончо муун болот экен балдар. Мисалы, жазуучу деген сөздү карасак, жазуучу деген сөздө 3 үндүү тыбыш бар. Демек балдар, жогоруда айтылгандай 3 муунду түзөт экен. Ал эми жазууда сөздүн батпай калган бөлүгүн жаңы сапка жазуу бул ташымалдоо деп аталат экен. Сөз муунга карата ташымалданат. Мисалы, Айденек жайлоодо эжесине жардам берет деген сүйлөмдө балдар, эжесине деген сөз сапка батпай калгандыктан эжесине деп ташымалданды. Балдар, дептерибизди ачабыз. 7 айынын 23-ү онлайн сабак муун жана ташымал деп жазып алабыз. Биринчи көнүгүүнү карагыла. Текстти окуп түшүнгөнүңөрдү айтып бергиле. Акыркы сүйлөмү муунга бөлүп жазгыла дейт. Мынакей балдар, биринчи көнүгүүдө жогоруда көргөзүлүп тургандай кылып муундарга бөлүп жазат экенбиз, балдар. Эми балдар, экинчи көнүгүүдөгү суроолорго ооз-эки жооп берүүгө аракет кылалык. Чыңгыз Айтматов качан жана кайсы жерде төрөлгөн? Чыңгыз Айтматов 1928-жылы 12-декабрда Таластын Кара Буура районундагы Шекер айылында төрөлгөн дейт балдар. Анын ата-энеси кимдер болгон? Атасы Төрөкул Айтматов, апасы Нагима Хамзаева өз кезинин эң билимдүү адамдарынан болушкан. Чыңгыз Айтматов согуш учурунда ким болуп иштеген? Чыңгыз Айтматов согуш учурунда айылдык кеңештин катчысы болуп иштеген балдар. Анын эң алгачкы чыгармасы кайсы болгон балдар? Анын эң биринчи аңгемеси 1952-жылы жарык көрүптүр. Ал чыгарма газетчи Дзуё аттуу эң биринчи аңгемеси чыгыптыр, балдар. Чыңгыз Айтматов жөнүндө билгениңерди айтып көргүлө. Бул жөнүндө видео жасасаңар болот, Чыңгыз Айтматов жөнүндө айтып берип. Балдар, 3-чү көнүгүүнү карагыла. Тексттин 1-3 сүйлөмдөрүн көчүрүп жазып, ташымалдоого болбой турган муун бар бекен? Байкагыла дейт кана. Кайсы сөздөр ташымалданып жазылбайт? Муундун ачык муун, жабык муун, туюк муун деген 3 түрү бар. Ачык муун жалаң гана үндүү тыбыштан турат же үнсүз менен башталып, үндүү менен аяктайт. Мисалы, апа, ата, эже. Жабык муун үндүү менен башталып, үнсүз тыбыш менен бүтөт. Мисалы, ат, от, эт. Туюк муун болсо балдар, үнсүз менен башталып, үнсүз менен аяктайт. Мисалы, мектеп. Эми балдар, 4-чү көнүгүүгө назарыңарды салгыла. Тексттин 4-чү сүйлөмүндөгү сөздөрдү муунга ажыраткыла. Муундун түрүн аныктагыла дейт кана. Аныктайбыз. Кантип аныктайбыз? Туюк муун, жабык муун, ачык муун деп. Балдар, сүрөттөгү ким? Албетте, Чыңгыз Айтматов. 5-чи көнүгүүнү карагыла балдар. Чыңгыз Айтматовдун кандай чыгармаларын билесиңер? Аларды муунга бөлүп жазгыла дейт. Үлгүдө Ак кеме деген чыгармасы турат. Деңиз бойлой жорткун ала дөбөт. Саманчынын жолу. Эми балдар, өз билген чыгармаларыңарды жазып чыккыла. Балдар,
Алган билимдерибизди текшерип көрөлүк. Сөздүн бир ыргак менен айтылган бөлүгү эмне деп аталат? Албетте, муун деп аталат. Жазууда сөздүн батпай калган бөлүгүн жаңы сапка жазуу эмне деп аталат? Туура, ташымал деп аталат. Азаматсыңар балдар. Анда эмесе үйгө тапшырманы жазып алалык. 6-көнүгүү деп жазып алгыла. Үйгө тапшырма. Чыңгыз Айтматов жана анын чыгармалары тууралуу китепче жасайт экенбиз балдар. Эгерде тапшырмалар түшүнүктүү болсо, сабагыбыз бүттү. Саламатта болгула балдар.